Былтыр 29 январда президент Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө алгачкы жарлыгына кол койгон болчу. Ал жарлыкты ишке ашыруу максатында атайын улуттук концепция иштелип чыккан. Бүгүнкү жыйында дал ушул документ талкууланып, мындан ары ишке ашыруу багыттары сөз болду. Мамлекеттик катчы өз сөзүндө коомго жаңы кирип жаткан түшүнүк туюмдар, аларга негизделген айрым бир көрүнүштөр өзүнүн оң жактары менен бирге эле терс жактарын дагы көрсөтүп жатканын белгиледи. Мындай шартта тарбия маселесине көңүл буруу зарылчылыгына токтолду. Мына ошо бүгүн иш планды бекитип, тиешелүү каражаттарын бөлүп, мамлекеттик органдар ушул жагдайда мындан ары иш алып барууга даярданып атат. Ошону ишке ашыра баштадык да. Мына бүгүнкү жыйындын эң негизги максаты аткаруучулар ишти мындан ары кандай алып барабыз, кандай координациялык кеңештер менен ишти ишке ашыра баштайбыз деген жагдайда пикир алмашуу болду. Жыйында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар тууралуу баяндама жасады. Анын айтымында алдыдагы 4 жылга эсептелген бул план негизги 4 милдет жана 11 бөлүктөн турат. Алардын ар бири тийиштүү багыттар боюнча конкреттүү иш-чараларды камтыйт. Аны ишке ашыруунун каржылык чыгымдары толук эсептелген. Бүгүнкү сиздер менен талкуулап аткан концепция бул тарыхый концепция. Бул убакка чейин мындай концепциялардын кээ бир учурларда жасалып келсе, бирок ошолордун көбү кагаз түрүндө калып, турмушта реалдуу түрдө ишке ашырган бир дагы бүгүнкү күндө концепцияны атай албайбыз. Бул концепцияны бүтүндөй мамлекет талкуулап, мамлекет тартышып, өлкөнүн бардык ар бир жаранына жайылтуучу концепциялардын бирөөсү деп эсептейбиз жана ушунун үстүнөн иштөөгө барыңыздарды чакырып кетет элек. Жыйындын катышуучуларынын пикиринде мамлекет жарандардын саламаттыгына, дене тарбиясы менен бирге руханий азыктануусуна, адеп ахлактык өнүгүүсүнө да өзгөчө көңүл бөлүүсү зарыл. Ошондой эле ааламдашуунун капшабында калбай, улуттук иденттүүлүгүбүздү сактап калуу керек. Эң кирде эне тилибизди жоготпой, аны өнүктүрүү абзел экени айтылды. Бул концепциянын ишке ашышын сөзсүз түрдө тил менен байланыштырып, мамлекеттик тил менен байланыштырыш керек. Жана тарбия жөнүндө айттык. Тил аркылуу тарбияланат деп. Ушул концепцияны ишке ашыруунун да бир негизинен каражат маселесине такалат да. Бүгүнкү күндө тил маселесине, мамлекеттик тил жөнүндөгү маселенин алга жылышына, өркүндөшүнө, өлкөдө тил саясатын жүргүзүүгө байланыштуу каражат кенен бөлүндү. Мен мындай такырып бурда болгон эмес. Мамлекеттик катчынын айтымында концепцияны ишке ашыруу үчүн казнадан миллиард сомдон ашык каражат каралууда. Негизгиси аны максаттуу пайдаланып, аткарылган иштер натыйжа бериши керек экени белгиленди. Эске салсак, мамлекеттик катчынын төрагалык астында өткөн жыйынга мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилери, коомдук жана маданий ишмерлер катышты. Амантур Шергазиев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.